Assalamualaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз сарп сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн үйрөнө турган темабыз учур келер чак этишти жактоо деген теманы өтөбүз. Арабчасы тасрифул фе'лул мудари. Фе'лул мудари деген этиш менен таанышабыз бүгүн. Фе'л мудари дегени бул учур чак жана келер чакты билдирген этиш дегени. Биз жогорку 12-13 сабактарда сиздер менен биз фе'лул мади өткөн чак этишин талкуулаганбыз. Бүгүн болсо ошол учур чак келер чак этишин талкуулайбыз. Эми эрежелерге не кылабыз? Бир сыйра назар салабыз. Учур келер чактын тамгалары төртөө. Алар анайту тамгалары. Учур келер чак этиш ушул 4 тамганын бирөөсү менен башталат. Мындай айтканда, ошол этишти биз кантип билет экенбиз? Учур чак келер чак экенин хамза, же нун, же я, же та менен башталуусу менен билет экенбиз. Ошол этишти. Алдыда аны кандай жасалышын дагы не кылып чыгабыз? Азыр үйрөнүп чыгабыз мынакей. Учур келер чак этишти өткөн чак этиштен жасайбыз. Жасалыш кадамдары насар этишин мисалында төмөнгүдөй. Биринчи кадам эмне? Өткөн чак этиштин башына учур келер чак тамгаларынын бирөөсүн кошобуз. Мынакей насара деген этишибиз турат биздин. Насара деген. Алдына яны коштук мынакей. Этиштин фа барабарын сүкүндүү кылабыз. Мынакей фа барабар дегенден ол биздин 3 тамгалуу этиштин биринчи тамгасын не кылып койдук? Сүкүн кылып койдук. Ошондо не болуп калды? Янсара болуп калды. Эми айын барабары калды. Фа барабарын не кылдык? Сүкүн кылдык. Айын барабары калды. Ал этиш кайсыл баптан экенин аныктап, ал баптын таразасына карап, сүрөттө мынакей 6 баптын таразасы берилген. Ошого карап аракет беребиз. Янсуру бул этиш биринчи баптан болгондуктан айын барабарына дам аракетин бердик. Мына ол жерде көрүп атасыздар. Ошол 6 бап бар. Этиштердин кошумча тамгасы жок этиштердин 6 бабы бар. Ошол 6 баптын айын барабары эмне экенин билиш үчүн ушул 6 бапты жаттап алышыбыз керек. Жаттап алсак, айын барабарын билебиз. Кайсы аракет экенин айын барабары. Мынакей. Биздики мына бул жерде кайсыда туруп атты? Яфулу таразасында туруп атты. Карай турган болсок, эмне экен? Бул фаала яфулу таразасында турат экен биздин насара этишибиз. Демек биздин айын барабары эмне болду? Дамма болду. Ошондо янсура болуп калды. Эми 4-чү кадам акыркы тамгасынын аракети этиштин ыңгайына жараша болот, ийроуна жараша болот. Янсуру болуп бүтөт. Бул жерде жөнөкөй ыңгайда болгондуктан ал ыңгайдын белгиси дамма берилди. Мындай айтканда бул этиш роф болгондуктан кийин грамматикадан эле өтөбүз. Роф болгондуктан не кылдык? Акыры у болду. Ошондо этишибиз не болуп калды? Янсуру болуп калды. Янсуру деп айтып калдык. Янсуру. Эми буну кайра башынан дагы бир кандай жасалышын түшүндүрүп чыгайын. Биринчи биз ушул этишти учур чак келер чак фе'л мудари этишин жасаш үчүн биз не кылат экенбиз? Ошол этиштин өткөн чагын не кылабыз? Алып келебиз. Мисалы үчүн насара мисалында. Не кылат экенбиз? Алдына я алып келет экенбиз. Я. Фатхалуу я алып келдик. Фа барабарын сүкүн кылат экенбиз. Айын барабары бул биз анын кайсы баптан экендигин карайбыз. Этиштин 6 бабы бар да, биз буну жаттап алабыз. Бабын карай турган болсок, бул фаала яфулу бабында экен бул этиш. Демек бул жер у болот экен. Ал эми акыркы аракети бул сүйлөм, ушул этиштин сүйлөмдө келген ордуна жараша болот. Ироуна жараша болот. Ошондуктан бул этишке эч кандай алдына буну өзгөртө турган жанагылар келбегендиктен, тамгалар келбегендиктен бул у болуп бүтөт аягы. Ошондо эмне болуп калды? Янсуру болуп калды. Янсуру. Ал эми ол айын барабарын биз буну жаттай албайбыз, унутуп калабыз. Кантип билсек болот деп кабатырлангандарга азыр бардыгыбыздын деле колубузда телефон бар. Ошол жерге сөздүккө ушул насара деген сөздү издей турган болсок, тапсак, насараны жазсак, ошол жерге не чыгарып коет? Кашан ичине мындай у белгисин коюп коет. Бул у белгиси ушул айын барабары
damma деген belgi bolot. Ошондо биз билебиz була faale yaf'ulu tarazasında eken nasara yansuru bolot dep aytabız. Эми yansuru bul biz bildik yaf'ulu tarazasında bolup kalat eken, yaf'ulu tarazasında. Эми biz bunun жакталышын акырын үйрөнүп чыгабыз. Сиздердин о жактарды билесиздер. Huwa болгондо huwa yansuru болот экен. Ошондо не болот? Ал жардам берип жатат же жардам берет. Эки жакты деле билдирет, урматтуу бир туугандар. Huma yansurani болот. Жаттайбыз. Ал экөө жардам берип жатат же жардам берет. Hum yansuruna. Алар жардам берип жатышат же жардам берет. Ал эми нол жерде мынакей кошумча маалымат берилип кетилип атат. Нол жердеги вауду биз ваул жамаа деп атайбыз. Көпчүлүктүн ваву. Мына ошол янсуруна деген этиштин аткаруучусу мына ошол вау. Көпчүлүктү билдирген вау деп айтабыз буну. Хия тансуру. Ал жардам берип жатат, женский род. Хума тансурани. Ал экөө жардам берип жатат, женский род. Ал эми бул жердегини нол алифти алифул иснейн деп атайбыз. Алифул иснейн экиликтин алифи деп. Ушул этиштин аткаруучусу мына ушул алиф болуп эсептелинет. Хунна янсурна. Алар жардам берип жатышат, женский род. Нун инас же болбосо нунун нисва деп атап коебуз мынакей. Женский родтун нуну деп. Көпчүлүктүкү бирок. Анта мужской родко келдик. Анта деген сен деген анта тансуру болот. Sen жардам берип жатасың же жардам бересиң. Антума тансурани, сен экөөң жардам бересиң, мужской род. Антум тансуруна, силер жардам бересиңер, мужской род. Нол ваул жамаа деп айтабыз дедик. Бул жерде жазылып турат мынакей. Анти женский родко келдик сендин. Тансурина болот. Тансурина болот. Нол жерде яны биз. Nol yani biz emne yaul muhataba dep atayбыз. Yaul muhataba. Kettik. Antuma sen ekөөң degeni antuma tansurani bolot. Nol jerdegi aliful isneyn bul. Antunna bul tansurna bolot. Okey, nunul inas nogul. Sizler jardam beresiңер же жардам берип жатасыздар. Аялдарга айтылат. Ana ansuru bolot. Men jardam berip жатам же мен жардам берем. Emi bul жерде nahnu nansuru bolot. Nahnu nansuru. Biz jardam berебиз же biz jardam berip жатабыз. Мына ушундай. Эми бул мынакей карасаңыздар, нол я болсо бул учуркелер шактын тамгасы экен. Biz bildik алар төртөө. Хамза, нун, я, анан та деп билдик. Бул жерде ошолордун катары бирөөсү болгон не я келип атат. Анан бул жерде этиштин өзү болуп атат. Негизги тамгалары мынакей. Ал эми бул жерде нол экөө не болуп кетип атат. Кошумча тамгалар бул экиликти билдирген алиф. Ал эми болсо, нун болсо, ошол этиштин грамматикалык, синтакстик талдоодогу ордуна жараша келген нун деп айтып койсок да болот буну. Буну буюрса грамматикадан дагы тереңдетип түшүнүп алсак болот. Эми бул кудай кааласа буну жанагыдан өтөбүз. Нол теманы бул грамматикадан түшүнөбүз жакшылап. Азыр кезде бул бизге оор болуп калат. Эми көнүгүш дейбиз. Төмөнкү этиштердин ушул сыйгага салгыла дейт. Мынакей катаба. Катабаны салабыз. Ана чогуу салабыз. Катабаны салабыз. Алдына я алып келебиз. Фатхалуу я келди. Фа барабарын сукун кылдык. Айым барабары сөздүктөн карасак у деп турат экен. Яктубуа болду. Анан акыры не эч нерсе алдына келбегендиктен жандай буну бул жагын фатха кылып бере турган же сукун кылып бере турган кийин өтүлөт бул тема. Ошолор келбегендиктен ол жер у бойдон калат. У болуп өзгөрөт. Ошондо яктубу болуп калды. Мына ушундай урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер калган этиштерди деле мына ушундай тартипте
özüңүздөр эмне кылып чыгыңыздар, аткарып чыгыңыздар. Аллахым силердин илимиңиздерге берекесин берсин.